Assalamu alaikum. Kırgızstandық менин жерлештерим, энелерим, эжелерим, акелерим, укелерим жана башка бардыгыңарга кайрылып кетейин дедим ушул келе жаткан шайлоо боюнча. Жашоодо көп нерсени көрдүк да. 2005-2006 жылдан айтам. 2006 жылдан бери Москвада жүрөм да. Уақытым 14 жыл өтүп кетти. Бул уақыт өтүп кете берет. Жашоо бул ыйлап атканым мен өзүмдүн ыйым эмес, жүрөгүмдөн чыккан нерсе. Кыргызстандык туугандарым, эжелерим, энелерим, акелерим, укелерим келечекти ойлогулачы. Добушуңарды сатпагылачы, акчага алданбагыла. 10 000 сом ал, $500 ал бир күндө. Качанкыга жетет, 4 жылга жетет. Кыргызстан сатылып качан түгөйт жакында, мына кече жакында мына бул болгон окуя менде баштан өткөргөн нерселер. Бул мигрант болуп жүрүп жашоодон бардык нерсени жоготтук да. Мен деле каалайм өз жеримде иштеп, өз элимде жүрүштү. Мигрант болуп мына 2016-28 декабрь күнү 2017-ге өтүп аткан жылы мына келечегимди жоготтум. 3-чү уулумду жоготтум. Ушул Россияда ушу тиричиликтин айынан да. Мен бул деле Алланын буйругу. Просто жакында дагы болгон окуя biz Moskvada жүрсөк деле biz мигрантпыз. Biz өзүбүздүн элибизде эмеспиз, өзүбүздүн жерибизде эмеспиз. Ошон үчүн силерден сурап элем, кыргыз элип, ойлоңгула. Ар кимиң өзүңдү тыйып туруп акчаны албастан жүрөгүңдү тамдаган адамды шайла, бир тууганыңды, башкаңды, тууган аке, укең шайлаба. Өзүң жүрөгүңдү ушу эл үчүн патриот кызмат кылам деген, эртең келечекти ойлогон адамды шайлагыла, силерден суранчы. Bizde başka şans kalmaydı. Erten günü çok kılasın Kırgızstan'da. Келечектеги балдарым, менин балдарым, силердин балдарыңар, неберелериңер. Эле отурушун каалайсыңарбы? Бул арам акча, каргыш бардыгыңарга чогуу тиет. Ал бүгүнкү алган жеген 1000 сом пулуңар $500 өлүп кетсин. Ошол канча күнгө жеткире аласыңар? Мына канча жылдан бери мигрант болуп иштеп жүрөбүз. Алыс жолдордо. Бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде кыратканда жүргөн жерибиз жокко. Ошон үчүн бир нерсе кылардын алдында ойлонойлу кыргыз элим. Мына жакында эле болгон окуя число 2020 где-то 2-синде болгон. Мен ушу мурунку өтүп кеткен аялыман, 2 балам бар болчу, алар Саратовдон келди. Чогуу мен менен биздин жайлага Москвага келишкен, эми ойнотуп алып жүрөйүн деп. Үйүмдө жаткан бир убакта эле ушул случайно менттер үйгө кирди. ППС молодой, бизден да жаш балдар. Мен айттым ушу балдарды, эми жаш балдар оготпойлан, как будто өзүнүн эми баары адам баласы өзүнүн законун терабите деп алып чыгып, эшикке алып чыгып, жаш баланы ургандай эле уруп, тепкилеп таштап коюп кетти. Бирок өзүм жеримде болгондо, өзүм элимде болгондо мындай болбосо керек эле деп ойлойм. Бизден керек болсо элчиликте эле колунан эч нерсе келбейт. Кайрылсаң деп. Бирок кыргыз элим, биз все равно мигрантпыз, колубуздан эч нерсе келбейт. Ошон үчүн келечегиңерди ойлогула. Добушуңарды сатпагыла, силерден суранам. Шайлагыла жүрөгүңөр тамдаган адамды. Бирок тууганыңды, башкаңды эртең сага эч нерсе кылып бербейт. Эгер бүгүн миллиондогон акчаны жоготкон болсо, ушу Кыргызстанды сатып чогултат ишенсеңер.
Binesaklardın aldığında oylanıp Kırgız elim bundan başka şansına dile kalmayı okşaytko dem bundan 4 yıl 5 yıldan belgilettim. Oşon üçün binesaklarda oylangaç suranı sizlerden. Oşo pulunu albaglaç. Her kim özümdü gana desang bardık nese bu. Давай биримдик менен чечели бир эле партияны жакшы өзүгө жаккан партияны мамлекет башкарууну ушундай жакшы кылбайлыбы патриот адамдарыбыз бар. Мына мен Садык Байкени колдойм. Эркек адам ошол Кыргызстан үчүн отурат да, сыздайт да. Ошон үчүн энелер, акелер, укелер мен өзүм жабаттан болом, мигрантмын. 14 жыл, 15 жыл болду Москвада жүрөм. Мен Москвада жашоом жаман деп ойлойсуңарбы? Жашоом жакшы, Кудайга шүгүр. Айына табам. Бирок ошону Кыргызстанда кылсам болбойбу? Ошо Кыргызстанда өзүм жеримде, өзүм элимде кылсам болбойбу? Тапсам болбойбу? Болот, конечно. Просто биздикилер жегиштер көбөйүп кетти. Ошону жегенден ойлонуп атасыңарбы? Эртең күнү ушунун баардыгына жооп бересиңер. Бул дүйнөдө жооп бербейм деп ойлосоңор ойлошуңар мүмкүн. Ол дүйнөгө барганда жооп бересиңер. Канчалаган мынау улуу урматтуу чоң ажы раматылыгыбыз айткан 1 сом алсаң да арам. Бул сенин Кыргызстанды саткандын баары бар депчи. Ошон үчүн силерден суранам, албагыла. Жүрөгүңөн чыккан шайлагылачы, суранычы. Бир партияны шайлайлычы. Суранычы. Рахмат, мени ушунчалык угуп койгонуңарга. Ушул видеону көрүп бир вывод чыгардыңарсыңар деп ойлойм, туугандарым. Мен Кыргызстан үчүн барып, мен патриот адаммын.